Кумтөрдөн былтыр 4,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Мэрия Бишкектеги мекемелердин тосмолорун алып баштады. Бишкекте 11 жаштагы баланы сүзүп, чөнтөгүнө 200 сом салып качып кеткен айдоочу изделүүдө. Саламатсыздарбы? Бизон медиа порталынын кадырман көрөрмандары эфирде күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып айтмакчы программасы назарыңыздарда. Министрлер кабинети Кумтөр Голд компания жабык акционерди коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн 2021 жылдагы иши тууралуу отчетун жактырды. Ладно, и так сойдет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Отчетко ылайык былтыр 14.561 килограмм алтын өндүрүлгөн. Ишкана жыл башынан бери салык жана милдеттүү төлөмдөргө 13,6 миллиард сом төлөгөн. Мындан улам төлөм 150%га көбөйгөн. Алтынды сатуудан түшкөн дүн киреши 856 миллион доллар болгон. Анын 621 миллиону ишканага тышкы башкаруу киргизилген учурда алынган. Теңиз Бөлтүрүк быйылкы жылга карата пландары менен бөлүштү. 2022 жылы 17 тоннадан ашык алтын өндүрүү каралып жатат деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаадагы административдик имараттардын тосмолору алынып жатканын билдирди. Мындай аракеттер Борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу максатында көрүлүп жатканы айтылды. Мэрия мамлекеттик орган жана мекемелерден өз ыктыярлары менен тосмолорду алууну, жарандардан мыйзамсыз объектилер боюнча социалдык тармактар аркылуу кайрылууну өтүнөт. Не надо так. Бишкек мэриясынын маалыматына алайык, ушул убакытка чейин Бишкек мамлекеттик университетинин, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин, Бишкек автомобиль жол колледжинин, салык кызматынын тосмолору алынды. Бишкек шаарында 11 жаштагы өспүрүм баланы унаа сүзүп кетти. Бирок айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Какой стыд. Бүгүн 18 январда жабырлануучунун туугандары билдиргендей, кырсык кече 17 январда кечки саат 19:30 чамасында Юнусалиев менен Койбагаров көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күмүш түстөгү Toyota Mark 2 унаасынын айдоочусу өспүрүмдү сүзүп кеткенден кийин баланы унаасына олтургузуп, үйүнө чейин жеткирип, чөнтөгүнө 200 сом салып туруп, изин жашырып кеткен. Өспүрүм ооруканага жаткырылды. Анын ата-энеси окуянын күбөлөрүн 0777 21 19 34 жана 0550 62 30 33 телефон номерлары аркылуу байланышууну суранууда. Ал эми милициянын кайгылуу кызматы айдоочу изделип жатканын кабарлады. Ушул жана башка акыркы жаңылыктарды биздин Бизон KGZ сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар.